Кече күнү кечки саат 7 чамасында Чуюш Абдан Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар унаада кетип бара жатып, жол боюнда турган эки адамды аткылап кетишкен. Жыйынтыгында бирөө жаракат алып, экинчиси качып кетүүгө үлгүргөн. Жалпысынан 4 жолу ок чыгарылганы айтылууда. Окуя Чуюш Абдан Баатыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол чырактан алыс эмес жерде болгон. Subaru Outback үлгүсүндөгү күмүш түстүү унаадан беттери чүмбөттөлгөн белгисиз адамдар жолдо тургандардын бирөөсүнүн гана көзүн тазалоону көздөшкөн. Себеби Макаров тапанчасынан атылган 4 октун экөө бир адамга тийген. Ал 1986 жылы Токмок шаарында туулган Асылбек Дүйшеев. Чыканагынан жана көкүрөгүнөн жаракат алган Дүйшеев улуттук госпиталга жеткирилген. Учурда ал ортодо ишет дарыгерлер. Бирок бул атышуу башка жөө жүргүнчүлөргө кедергисин тийгизмек дешет окуянын күбөлөрү. Жөө жүргүнчүлөр могу Алматинский Чуюшкийдин кесилиши, жүргүнчүлөр деле бар, жүрүп аткан машиналар деле бар. Так остановканын жаны болду. Анан алардын тийген аткан огу балдарга деле тийип калышы ыктымалда. Тияга туризм турат, бияга Славян турат. Анан сабактан чыгып бараткан студенттер бар, жумуштан келаткан бар, кетип бараткан бар. Сабактан чыккан окуучулар бар, тийип калышы мүмкүн эле болчу. Тартип сакчыларынын айтымында атышуу криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнүн тирешүүсүнөн келип чыккан. Алынган маалыматтар боюнча ок чыгаргандар Кримтөөл Камчы Көлбаевдин жигиттери болушкан. Ал эми жаракат алган Асылбек Дүйшеев Сакал Кайман аты менен белгилүү болгон Улан Токтосуновдун жан жөөкөрлөрүнүн бири экен. Дүйшеев Өзгөн шаарында каракчылык кылып соттолгон. Ок атуу учурунда ал жалгыз болгон эмес, жанында 3 адам бар экени айтылууда. Аларда криминалдык топтун мүчөлөрү деген маалыматтар бар. Ал эми кол салгандар канча экени белгисиз. Аларды издөө үчүн Ички иштер министрлиги тарабынан Бишкек шаары боюнча кармоо планы жарыяланды. Кечээ эле ошол Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын оперативдик кызматкерлери тарабынан жанагы күмүш түстөгү, жанагы жогоруда айтылган маалыматтагы күмүш түстөгү автоунаа могу Сүймөнкул Чокморов атындагы Аламедин районуна байланыштуу Сүймөнкул Чокморов атындагы айылдын четинен табылып, алып келинип, бүгүнкү күндө ал машина алып келип токтотулду. Бул боюнча азыркы мезгилде бүт шаар ичиндеги болгон милиция кызматкерлери тарабынан ошол уларга карата издөө иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, февраль айында Камчы Көлбаевдин тобунун мүчөсү Пулат Сулайманов өлтүрүлгөн. Ал кезде бул Сакал менен Камчы Көлбаевдин тирешүүсүнөн улам болгону айтылган. Маалыматтар боюнча Пулат Сулайманов башында Көлбаевдин тобунда жүрсө, кийин Сакал тарапка өтүп кетет. Ал болсо былтыр криминалдык дүйнөнүн дагы бир мүчөсү Дамки аттуу адамды өлтүргөн деп шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн. Декабрь айында Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармалган. Азыркы тапта ал нарындагы абакта камакта жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң эле майлуу сүттүү жер бул Ысык Көл облусу, бул Көлбаев. Бүгүнкү күндө майлуу сүттүү жер бул Чүй өрөөнү. Бул жерде экөө бар. Андан кийин эң эле майлуу сүттүү жери бул түштүк жагы. Бул наркотрафика көпчүлүгү. Ошондуктан бүгүнкү күндө 3 зонада талаш тартыш боло берет. Анткени бири келет, бири кетет. Ал эми кечээки окуя боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө уланууда. Нурзата Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС.